Армысыздар, урматтуу ата-эжелер, билим таймасына келген коноктор, Ишемарана Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых жана социалдык билимдер факультетинин деканы, тарых илимдеринин доктору профессор Назир Омаровага сөз берип койсок. Рахим Акимович, ректоратның атынан бұл біздің Ишемарана атындағы Кыргыз мамлекеттик университетinin окуу башкармалыгынын начальниги. Араларында урматтуу бүгүнкү биздин билим кайрымашынын катышуучулары, урматтуу коноктор, биздин уюштуруу тобу 70 жылдык тарыхы бар азыр күндөгү педагогикалык билим берүү окуу жайларынын флагманы болгон республикадагы көп тарыхы бар университеттин кособосунда кош келиңиздер деп айтып кетмекчимин. Бүгүн биздин чыгаан инсандарыбыз Жусуп Абдрахманов, Касым Кыргызстанов инсандарыбыздын 120 жылдыгына арналган, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган билим таймашка катышып жатасыздар. Биздин билге клубу, бул студенттик клуб болуп эсептелет. Өзүнүн ишмердүүлүгүн дээрлик 15 жылдан бери өнүктүрүп келе жатат. Анын жетекчиси Чыңгыз Амантурулу ушул биздин студенттерди дайыма даярдап, ушул биздин билге каймаш клубу биздин Арабаев университетинде гана эмес, ошондой эле Бишкек шаарында эмес, жалпы республикага таанымал бир ушундай клуб болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү биздин иш-чарага чыгаан уюштуруучуларына, студенттерге, Чыңгыз Амантурулуна, ошондой эле жалпы эле тарых жана социалдык укук билимдер факультетинин жамаатына терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Бул таймаш мен ойлоймун чыныгы патриоттордун таймашы, ата мекен тарыхын сүйгүчүлөрдүн таймашы. Ошондуктан сиздердин келип бергениңизге ыраазычылык билдирем ректораттын атынан, жалпы эле биздин факультеттин атынан. Албетте мен азыр бул катышуучулар өтө сүйүнүп отурам. Анткени деген мына Бишкек шаарынын дээрлик баардык жогорку окуу жайлары, ал гана эмес мектеп окуучулары да катышып жатат. Мен ойлойм, бул таймаш өтө жогорку деңгээлде өтөт. Албетте катышуучулар болот, жеңүүчүлөр болот, бирок деген чындык жеңип чыгат деп ишенем. Дагы бир жолу биздин университетке кош келиңиздер. Урматтуу студенттер, урматтуу окуучулар, бүгүн сиздерге ийгилик болсун бүгүнкү иш-чарада. Рахмат. Рахмат, Рашан Акимович. Билге билим таймашын өткөрүү демилгибизге көмөк көрсөтүп, алдыга сурап турганлыгыбыз үчүн Билге студенттик уюмунун атынан терең ыраазычылык билдирип, зор алкыш айтабыз. Араларыңыздар урматтуу коноктор, урматтуу катышуучулар, Кыргыз элинин чыккан атуудары Жусуп Абдрахманов менен Касым Кыргызстановдун 120 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын эгемендигин 30 жылдыгына карата Ишемарана атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Билге студенттик уюму уюштурган Билге билим таймашына катышууга кош келипсиздер. Студенттерге алкыш айтабыз. Анда эмесе көз абастан тайпалар менен, топтор менен тааныштырууга өтөлү. Жусуп атындагы Кыргыз Улуттук университети бала саны тобу. Ошондой атап коюңуздар. Ошол университеттин билим тобу. Билгир тобу. Ошондой эле Улуттук университеттин канат тобу. Усейн Асаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин жагын тобу. Ошол эле университеттин Табылан тобу. Danışman тобу.
Sandıra тобы. Кыргыз Манас университетинин Манас тобы. Академик Үсен Мазасымалиев атындагы Кыргыз мамлекеттик геология, тоо кениши жана жаратылыш институтунун өздөштүрүү университети Чорогор тобы. Ошол университеттин Асаба тобы. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы Каранат тобы. Каберит тобы. Муза Рысбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети КУЗ тобы. Муза Рысбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети Орто тобы. Токтомалиев атындагы Бишкек финанс экономикалык университети Дөөлөт тобы. Ошол университеттин Улут Беги тобы. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети Үмүт тобы. Жана ошол эле университеттин Мурас тобы. Гүзара Бешалиев атындагы Кыргыз мамлекеттик жана маданият искусство университети Акыйкат тобы. Кыргыз Ислам университети Данек тобы. Жана ошол эле университеттин Осуят тобы. Иса Акмаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы Биримдик тобы. Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети Туран тобы. Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин Ишеним тобы. Эл аралык Куэйт университети Урпак тобы. Ошол университеттин Элтебер тобы. Кыргыз казак университети Инсан тобы. Ошол эле университеттин Жаңыл тобы. Эл аралык инновациялык технология университети Шункар тобы. Чүйө басындагы Сокул районунун Новый районундагы Гүлсүнө Капар атындагы мектеби Ынтымак тобы. Бишкек шаарынын номер 11 орто мектеби Эгемендик тобы. Бишкек шаарынын номер 66 ден соолуктун жана өнүгүүнүн мектеби гимназия окуу тарбия комплекси Чыгар тобы. Анда эмесе бүгүнкү Караганды жакшырган калыстар тобу менен таанышып кетсем. Ишенбек уулу Бакберген, Серепчилер тобунун төрагасы, Билге уюмунун мүчөсү. Сыздык уулу Айталы, Тарых жана социалдык билимдер факультетинин Билге уюмунун төрагасы. Медетов Амангелди, Билге уюмунун мүчөсү. Турсунов Туралы, Билге уюмунун мүчөсү. Темирканов Сыйдык, Билге уюмунун мүчөсү. Bir görgөн biliş, iki görgön tanış деп айткандай, tanış bilиште болгон окшойт. Эмесе Кыргызда башканы коюп манастайт деген сөз бар эмеспи? Анда Манас баянынан баштасак, болгондо да Манаста Көкөтөйдүн ашы, Көкчүктүн башы делген үзүндүдөн чоң манасчыбыз Бекболот Сталбек Doğu basını dürkülötüp, deli boydu dünkülötüp, deleveni Kosova'yla, tezitlerini Kosova'yla. Көкөтөйдүн ашында, Көкчүктүн башында, Коңурбай жасап маселе, Каркыранын сазында, Манастан бир үзүндү айтып берейик Көкөтөйдүн ашына. Эй, кызыл кыйын кезиңдин кымбатынан азгын быйып көрүнүп турган кезекин кыйноого түшүп кыргыздар бөлүнүп турган кезекин кайнаган калын Кытайга каматып салган кезекин Көкөтөйдүн кемеге калмак Кытай манжууга
алатып салган кезегин элманас деп туутарды кырк жолу кирип барганда абан кошой ордунан турбаганын карачы атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы ошондо акырын сүйлөп келип баштап алдагы көлүм укчуңа деп баштаптыр ой Бүргүнү келген экенбиз таланып кара Кытайга умага сөйлөгөнү келген экенбиз кара Кытай жолдун алга түрлөр кереги бар алакандай кыздар албай жүргөн кереги бар бейбай салып булашта бет алышат жери бар чатакташпай жырдашпай дегенди көрүлү маанигер тартуу менен ат менен алдап салалы айланайын манасын булардын амалын мен деп тартабайм ой муну манастын каржыгып бетине жаржыгып көзүндө ошондо ошонун айтып атурган ой үрпүгүн көктөй турганда бүрүн кантип берейин күчүгүн экен буга бир мен бүгүн үрпүлдөшүп көрөйүн айдын майдай турганда арыган кантип берейин алжыган экен буга бир мен бүгүн алпурушуп көрөйүн атпай кыргыз журт үчүн ажал кетсең өлөйүн жигиттери колдосо жыйганын төгөйүн качкалардын жолунда калмапты деп келейин буга чыгаган калмапты мен бүгүн калганын жерге төгөйүн ой деп карды маңгас салганда калмак менен маңгас чатакташып калганда байбурса келди кан болуп бүткөн бою чаң болуп көгөтөй канга аш кылдык манас күбүрөк асап иш кылдык манас карагыдай аңдуулар этти талап кутурду чабамын деп журтумду өзөндөн айланат бейманас булдарын азап күндү башкага салат бейманас бай мырзаны көргөндө журтум ыйлап келгенде туугондукту көргөнчө туулай тунбай жөгөйүп не болуш эти бейманас каража камчыны кармай калуу билдирик эскарадай батырды төгү тартып жибердик эскаранын ошондо отоонашып тыркырап калмак Кытай көрмажу качып берди тыркырап каатаны камчылап Кытай бетин салбай калып күн ошондо манас манастан болду салганы баары болду салганы калганбак кайгарыя кары болду салганы манаскан ошондо кыйратып жатып калганы азиз канды жалбанбек акбалтаны жууба манаска тепе балбаны арстандарын ошондо Кытайга салып жаңжалды уйгу туйгу түшүрүп Кытайга карагыдай алмаптын түнө жолу жетерде урдур менен мустемдик оңдурбай эскара аттан түшө калышып манасканын айыпкер болуп калыппыз бул айыпты кечириз кечпес болсо манасын аңдарына келип башты да кесириз ой ошондо тизесине күлгүлү эстен таап көргөндөй эл манаска жүргөндө калмак кыргыз теңдешип кайра баштан элдешип бузуктуу кептер башташып журтун септип турганда көгөндөйдү бомбурун бүгү келип калыптыр кайра баштан тилелип тилге келип калыптыр ойго толгон экен жүгүргөндөй болуптур өлүп калыптай да болбой да тигилгендей да болуптур бүгүнкү Билге билим таймашынын катышуучуларына баарыңарга ийгилик каалоо менен ал оюн башталар алдын силерге Билге билим таймашынын тартиптери жана ошол тартиптери менен сиздерди милдеттери менен тааныштырып кетейин. Билге билим таймашы кыргыз тилинде болот, башка тилдерде жооп жазууга болбойт. Катышуучулар жанына телефон алууга жана башка каражаттарды алууга жол берилет. Катышуучулар билим таймашы учурунда тышкары кишилер менен сүйлөшүүгө, телефон колдонууга, китеп же башка колдонмаларды пайдаланууга тыйым салынат. Эреже бузган топко же катышуучуга бир эскертүү берилип, кайталаган учурда топ же оюучу таймаштан четтетилет. Билге билим таймашынын катышуучулары алып баруучу жана серепчилер менен талашып тартышууга жол берилет. Билге билим таймашынын катышуучулары өздөрүн тартиптүү, үлгүлүү алып жүрүүгө милдеттендирилет. Күнөрмандар билим таймашы өткөн жайдагы тынчтыкты, тазалыкты, тартипти бузбоосу зарыл. Кайсы топтун күнөрманы эреже бузса, ошол топтон 3% кемитилет.
Анда эмесе командалар дайын болсо, бүгүнкү билге аймачыбызды баштасак. Урматтуу командалар, даярсыздарбы? Анда эмесе биринчи суроо. Баарыбыз жактабыз. Жусуп Абдрахмановдун Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышындагы саясий ишмердигинин негизинде жазылган белгилүү каттар кандай аталат? Убакыт кетти, 1 мүнөт. Убакыт бүттү. Жооп баракчаларын убакыт бүткөндөн кийин жазууга сөз салды. Бүгүнкү оюнга Кыргыз Түрк Манас университетинин Санжар тобу келген экен. Биринчи суроонун жообун алуу ушул Кыргыз Түрк Манас университетинин Санжар тобунан келген келип турат. Сиздер бүгүн азыркы биринчи суроого кандай жооп бердиңиздер? Эң жакшы экранды Сиздер жооп берсеңиздер. Сталинге. Birinci sorunun cevabı demek Stalin dedi. Demek Stalin'e aktargen cevap doğru. İkinci soru. Kasım Kılıçdaroğlu kayсы tillerde өр жазган? Убакыт кетти. Telefon çıkıp atkан жок болсоңор карапсың. Урматтуу командалар, убакыт аякталды. İkinci sorunun bizdin денсаулыкка кам көрүүчү дарыгерлерди дайыма капта өстүрүп, биздин денсаулыкка кам көрүүчү кадрларды даярдоочу Иса Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын биримдик тобунан жообун угабыз деген ишеничтебиз. Негизинен биз бул суроонун жообун казак тилинде өр жазган деп билебиз. Себеби бул Жусуп Абдрахманов араб, казак, өзбек жана ушул кандак тилдерин жакшы билген Касым Кылычдароğlu. Жооп болду экен. Жооп болду. Кыргыз тилинде жазган экен. Üçüncü soru. Жашабыз. Birikкен Uluslar Uyumu'nun Başlı Asambleyasının 2002 жылдың 20 декабрында өткөн 57 сессиясынын 78 жыйынындагы резолюциясы биздин өлкөгө түздөн-түз тиешелүү болчу. Анда кандай чечим бар эле? Убакыт кетти, 1 мүнөт.
Görünmeye kalkma mı? Bunday kılıp turuptu. Vakit bitti. Bu sorunun cevabı biz Kırgız Kazak Üniversitesi'ne gelgen canım savunasıyız. Nega karşı bizde de yok. Şimdi anda bir sene durman Hakanat savunası başladı. Doğru. Yok durarken görelim ekranı. 2003 yıl Kırgız Üniversitesi'nin 2. yılında Көңіліңіздерді кейінгі 4-ші сұрауға бұраңыз. Қасым Тынысанов 1927-1930 жылдары білім беру тармағында жоғарғы қызметте іштеген. Анын қызматын атағыла уақыт кетті. Vakit bitti. Biz bu sorunun cevabını Bişkek Memleket Üniversitesi'nden gelgen danışman tabına sorup görüpçü. Ele Arka Komissarında şu Kırgız asistentlik hizmet 3 yıl hizmet kılgan şu. Demek, Kırgız Ayasız Elaratu Komissarı деп жооп берди. Жоопторлорубуз экранда көрүнүп турабыз. Жооп толук кандай туура. Азаматсыздар, андан кийинки 5-чи сурообуз Кыргызстан Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө декларация качан кабыл алынды эле? Убакыт кетти. Assalamu alaikum, арбаңыздар. Эмерді айке, Темирбай айке қандайсыздар? Денсаулықтарыңыздар жақсы ма? Убакыт аяктады. Bu sorunun cevabını biz anda Murat Savun'a sorup görülecek. Cevapları verin, ekrandan görelim. 15 dekabr 1990 жылы Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынды. Азаматсыздар, жана 6-чы суроого көңүлүңүздөрдү бурабыз. 1920 жылы бүткүл орусиялык комсомолдордун 3-чү съездинде Жусуп Абдрахманов Совет өлкөсүнүн кайсы жетекчиси менен жолуккан? Убакыт кетти.
Vakit аяқталды. Бүгінгі ойын жақтыртам сіздерге? Сұраулар ойын оңайлы болып жатыр. Орындалды. Бұл сұрағын жолына жауап бере аласыздар ма? Жауап бере аласыз. Ленин Владимир Ильич Ленин. Ана берсе 7-ші сұрауға бүгін тұрабыз. Егемен Қырғыз Республикасының мемлекеттік желегі қашан қабылданған? Желектен авторлары kimdir? Ушул суроого бүгүнкү оюнга Кыргыз Улуттук Университетинин канат командасы келген экен. Ошол канат командасынын бүгүн жолун уккум келип турат. Биринчиден сиздерден сурап коелучу, бүгүнкү оюн сиздерге жагып жатат? Ооба. Эмнеси менен жагып жатат? Бирге студенттик уюмда таанышуу керексиздер, ошо кабардар бериңиздер. Ооба, Билге билим таймаш жөнүндө айтып кетким келет. Билге студенттик уюму Дейтиндик 15 жылдан ашуун 20 жылга буюрса ийгилеринде өткөрөбүз. Көптөгөн Кыргызстандын жеке Бишкек шаары эмес, баардык Кыргызстандын аймактарына жети областта булашын жайган онлайн түрдө дагы ошол мектептер аралык баардыгы болуп 300дөн ашык топ катышкан. Ошолорду да өткөрбөйт жана жылда сайын жылына бир гана жолу эмес 3-4 жолу дагы биз ушундай оюн өткөрүп жатабыз. Жана бүгүнкү оюнга келсек, сиздерден суроонун жообун угушубуз керек. Жана сиздер бизге жооп бериңиздер. Кыргыз Республикасынын желеги 1992 жылы 3-мартта кабыл алынды. Канаттоо демек экранга көңүлүңүздү бурсак. Мамлекеттик желеги Юсуп Матаев, Эдил Айдарбеков жана Маматбек Сыдыков болот. Кийинки 8-чи суроого келсек, 1926 жылы Бакуда өткөн биринчи бүткүл союздук түркологиялык курултайда Касым Тынысанов кайсы алфавитти колдонууну жактаган? Убакыт кетти. Убакыт бүттү. Жооп баракчаларын чогултсаңыздар. Жана ошондой эле бүгүнкү оюнубузга Кыргыз Ислам университетинин жакшынакай эжекелерибиз, карындаштарыбыз келип отурат. Демек, сиздерден азыркы суроонун жообун уккубуз келип турат. Сиздерде кандай жооп бар?
катышуучуларга ийгилик каалайбыз жана оюнду уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан Ислам университети 5 жылдан ашык ушундай конкурстарга иш-чараларыңыздарга тынымсыз катышып келебиз. Жана биздин бүгүнкү суроого жообубуз бул латын тилин колдонууну, латын алфавитин колдонууну сунуштар. Жообуңуздарга көп рахмат. Биздин оюндарга тынбай катышып келе жаткан Кыргыз Ислам университетинин урматы үчүн дүр көтөрүп кол салып коюңуздарчы. Анда эмесе жоопту экрандан көмүп турсак, жообу Касымжан латын алфавитин өтүүнү жана анын ыңгайлуу экендигин жаттаган. Аллахыңыздар ыраазычылык билдирет жана эмесе кийинки суроого көмүп турсак. Тогузунчу суроого көмүп турсак, Жусуп Абдрахмановдун атын кайсы окуу жайга ыйгаруу тууралуу демилге болуп атат? Убакыт кетти. Убакыт аякталды. Бүгүнкү биздин оюнубузда Кыргыз мамлекеттик Усейин Арапсаев университетинин жалындай болуп, өрт болуп биздин оюнга катышабыз, биринчиликти алабыз деген топ келипти. Жалын тобунун жообун угуп коюлганда сиздерден жооп берип койсоңуздар. Жоқ екен, дагы бир эскертүү, баардык жооптор кыргыз тилинде алынат жана башка тилдерди биз өзүбүздүн кыргыз тилибизди өркүндөтүүгө салымыбыз болуш үчүн биз азыркы таймакта же болбосо коомдук турмушубузда дагы биз кыргыз тилин өркүндөтүп, кыргыз тилде сүйлөсөк, ошол чоң салым болот деген ойдомун. Анда эмесе жооп жок болсо, жоопту биз экрандан көрөлү. Урматтуу катышуучулар, сиздерге бир эскертүү. Жооптор убакыт бүткөнгө чейин бербесеңиздер, жоопторуңуздар кабыл алынбайт. Ошондуктан убакыт бүткөнгө чейин аракет кылыңыздар. Анда эмесе 10-чу суроо көңүлүбүз. Кыргыз Республикасынын тизмеде көрсөтүлгөн эл аралык уюмдардын кайсынысына мүчө эмес? 1 минут. Кыргыз Республикасынын тизмеде көрсөтүлгөн эл аралык уюмдардын кайсынысына мүчө эмес? Бириккен Улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Азия Тынч океан парламенттик форуму, Жааматтык коопсуздук жөнүндө келишим уюму, бүткүл дүйнөлүк соода уюму. Бириккен Улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Азия Тынч океан парламенттик форуму, Жааматтык коопсуздук жөнүндө келишим уюму же бүткүл дүйнөлүк соода уюму. Убакыт бүттү, жооп баракчаларын берип койсоңуздар. Жана ошондой эле бүгүнкү оюнубузда жакшынакай Асаба аттуу Кыргыз академик Үсөнат Асанаев атындагы Кыргыз мамлекеттик геология жана тоо кен иши жана жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү университетинен Асаба тоо келипти. Сиздердин Асаба деген сөздү
түшүндүрүп бере аласызбы? Asıl diyorsunuz bu Manas bir Manas Epos'un ileride bu celi bu деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі азыркы суроого жообуңуздар сиздерге кандай болду? Кандай жооп бердиңиздер? Демек, бүгүнкү асабы толкунданып кетти окшойт. Анда эмесе биз жоопту экранга көмүп алалы. Жооп. Анда эмесе катышуулар 11-чи суроо. Жашоочулары эң аз кайсы область? Аймагы эң чоң область кайсы? Кыргыз Республикасынын областтарынын ичинен эң жашы кайсы? 1 мүнөт. Жашоочулары эң аз кайсы область? Аймагы эң чоң область кайсы? Кыргыз Республикасынын областтарынын ичинен эң жашы. Убакыт аякады. Жооп баракчалары биздин билгечилерге чогултуп берип койсоңуздар. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин оюнубузда ийгилдер болуп, Чүй областына караштуу Сокулук районунун Новый айылынын Гүлсин апарбасындагы Жалыл атындагы орто мектепти ынтымактуу келип отурат. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирүү менен ушул азыркы айтылган суроонун жообун уга кетели. Жашоочулары эң аз область кайсы? Аймагы эң чоң область кайсы? Кыргыз Республикасынын областтарынын ичинен эң жашы. Биринчиси Нарын областы, экинчи Ош областы, үчүнчүсү Баткен областы. Чынында эле биздин ынтымактуу айткан жок чынбы же алар бизди алдап койду, биз аны экранда көрөлүк. Анда эмесе жоопту көрөбүз. Жашоочулары эң аз Талас областы, аймагы эң чоң Арал областы. Эң жашы Баткен областы. 1999 жылы 12 октябрда түзүлгөн. Ош облусунун Баткен, Каданжай, Жээлек райондорунан жана Кызылкыя, Сүлүктүү шаарларын бөлүп область уюштурулган. Анда эмесе кийинки суроого көчөбүз. 12-ci суроо. Жусуп Абдрахмановдун ээси дагы белгилүү мамлекеттик кызматкер болуп, мамлекеттик пландоо тармагында иштеген. Анын аты жөнүн атагыла. Жусуп Абдрахмановдун ээси дагы белгилүү мамлекеттик кызматкер болуп, мамлекеттик пландоо тармагында иштеген. Анын аты жөнүн атагыла. Уақыт аяқтады, бардығымыз жооп барактары береді. Жана ошондой эле бүгүн биздин Билгел аймагында Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинен Туран тобу өттү. Туран тобунун мен сиздерден Билге билим уюмунун уранын билесиздерби? Уранын
коюңузчу анда. Билге билим уюмунун ураны сиздер билбесеңиздер сиздерге подсказка. Демек бардыгыбыз билге уюмунун ошол уранын чакырып коелучу билим түгөнбөс байлык. Окшой калды. Келиңиздер бардыгыбыз биргеликте билим түгөнбөс байлык. Алдыңыздар чоң рахмат жана кайрадан эле Туран тобуна келип биз суроонун жообун угалы. Туран тобу сиздер кандай жооп бердиңиздер? Биздин жооп Токтомамбет Тоба Абдрахманов экен. Азаматсыздар жана көңүлүңүздөрдү кийинки суроого бурабыз. Окуучулар экранга карайбыз. Автоунаанын номери кайсыл областка таандык болушу мүмкүн эле? Экрандагы сүрөттү көрүңүздөр. Автоунаанын номери кайсыл областка таандык болушу мүмкүн? Уақыт аяқтады. Суроо уақыт аяқтады. Барлығы жооп парақшаларын чогултуп беребиз. Жана ошондой эле азыркы берилген суроого мен жоопту Скрябин атындагы Кыргыз агрардык университетинен келген Мурат тобунан сурап алабыз. Мен сиздерге сурайын, азыркы берилген суроонун жообун сиздер кандай деп жооп бердиңиздер? Чүй областы. Ал эми 05 деген кайсыл регионго тиешелүү ошону билесизби? 05 Жалал Абад дейт. Ошол жооп туурабы? 05 демек Нарын экен. Бул жакта айтып жатат жана суроонун жообун биз экранга назар салсак, 18 болу Чүй областына калды. Жакшы, биздин Мурат тобунун жооп берген эжекебиз Чүйгө окшойт. Бул жерден билди. Чоң рахмат. Жана кийинки суроого көңүл бурабыз. Мындан эмесе, урматтуу катышуучулар, сиздерди азыркы учурда Жаныбек уулу Бекмырза билге студенттик уюмунун мүчөсү Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн үзүндү көркөмөкчү. Тағдырдың жазмышы менен тарихи зор окуяны өз колдон. Ошондуктан бүгүн өздөргөндөрдү башынан кечиргендерди кайрадан жан дүйнөгө өткөргөн нерселерди жазып калыптыр. Тарихи жагынан алганда кызыктуу болбой койбойт. Булар өтөлекте күндөлүк жазуу менен жүзөгө ашырсаң болот. Ошол себептен
мен күнделік жазуға әрекет жасаймын. Чынында ойымды бір тәуелде кешігіп ішке шыға баштадым. Бирок эч болбосо кеч болсун. Азыр сен мени жападан жалгыз, баарыңан ишенимдүү деги эле учурбаган досумсуң. Кайсы бир мезгилге чейин сен мага ишенимдүү дос болосуң. Сени сатып кетпейт деп айта албайм. Бирок кандай болгонумду да мен сенден деги эле эч нерсени жашырбайм. Анда эмесе менин ой толгоо баянымды деги эле саясий ишмер катарында эмес, жөн эле катардагы пенде катарындагы айтып берейин. Бир гана өкүнүчтүү жагы, сен оğlum kanatın bolup, bирок жооп бере албаганың. Жараткан маңдайыма жалгыздыкты, кандай гана кыйынчылык келбесин, андан жолдап чыгып кетип түйшүгүн буйруган окшобойбу. Бирок мына ушундай тагдырга моюнсунууга туура келет. Досум, сага айткандарымды жан адамга айтпашым керек. Менин көзүктөрүм турганда мен сага ушундай талап коем. Ал эми көзүм өткөндөн кийин жазгандарымды кимдерге айтсам, кандай айтсам өзүң бил. Кечээ Ташкенттен Москвага жетип келдим. Темир жол жилтеси тууралуу маселелер боюнча келе жатам. Маселе чечилип калганына ишене албайм. Бирок бар же жок деген акыркы чечимди угай эле келе жатам. Байкош менин кыргыз калкым, сен өз тагдырыңды жеке турмушун чече албаган, бирөөнү сүйүп калып, анын айынан сени менен коштошуп кеткени жаткан бактысыз бир балага ишенип тапшырып койдум. Балдар жана бир тууганым эмне болот? Эмне болмок эле? Жашоо деген улана берет да. Тoko, бир бöөрүм сага абдан кыйын болор күчүгүм. Чын эле мээнден айнып калдымбы? Чын эле силер менен коштошуп кетип каламбы? Баарын таштап кетип каламбы? Жок, жок. Жана жок. Мен жашашым керек. Менин жакын адамыма жашап жана күрөшүм керек. Анткени аны менен бир жалпы ишке, Лениндин армиясы үчүн күрөшүүгө убада бербедим беле. Ал дагы жакында биз жака келип, Лениндин армиясы менен менин ишиме жана бактысыз сендер кызыкчылык үчүн күрөшүүгө убада бербеди беле. Мен эмне болуп жатам? Түшүнбөйм. Кош болбосун. Эртең сөзүбүздү кайрадан улантабыз. Эскерте кетсек, бекмырза айтып өткөн бул азыркы эскерүү биздин белгилүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов атабыздын күндөлүгүнөн алынган, күндөлүгүнөн өзү жазган күнүмдүк турмуштагы көргөн нерселери. Бул өзүнүн күндөлүгүн азыр бардыгыбызга эскертип алып, көргүңүздөр келсе, азыркы кыргыз улуттук тарых музейинде түп нускасы сакталган. Анда эмесе убактылар оюңузду 15-ci суроо. Жусуп Абдрахманов 1920 Кеш болуңдар. 14-cü суроо. Көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк оюндары өткөрүлүп келген шаар. Убакыт кетти. Көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк оюндары өткөрүлүп келген шаар. Көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк оюндары өткөрүлүп келген шаар.
Убакыт бүтү. Убакыт аякталды, урматтуу катышуучулар. Көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк оюндары өткөрүлүп келген шаар дейт. Бизге Кыргыз Республикалык президенттик мамлекеттик башкаруу академиясы табиий тобу. Сиздер кандай ойлойсуздар? Саламатсыздарбы? Биздин жообуз Чолпон Ата шаары. Чолпон Ата шаары дейт. Экранга көрүнүп Кийинки суроо 15-суроо. Жусуп Абдурахманов 1928 жылы жазган эмгегинде Кыргызстанды кайсы өлкөлөр менен салыштырган? Ал китебинин аталышы кандай? Убакыт кетти 1 мүнөт. Жусуп Абдурахманов 1928 жылы жазган эмгегинде Кыргызстанды кайсы өлкө менен салыштырган? Ал китебинин аталышы кандай? Жусуп Абдурахманов 1928 жылы жазган эмгегинде Кыргызстанды кайсы өлкөлөр менен салыштырган? Ал китебинин аталышы кандай? Урматтуу катышуучулар, убакыт аяктап атат. Кандайбыз? Убакыт аягына келип жетти. Жусуп Абдурахманов. Бул суроонун жообун Кыргыз Республикалык президенттик мамлекеттик башкаруу академиясынын студенттерине сурап көрөлүк. Деги эле бул суроодон тышкары Жусуп Абдурахмановдун быйылкы жылы канча жылдык мааракеси белгиленип жатат? Өзүңүздүн билгендериңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга катышып жатканыңыздарга силерге билген тобуна чоң рахмат. Түзүлүм ачылды болуп жатат. Кечирип коңуздар, баардык нерсенин мүнөсү болот дейт. Бирок биздин келгендеги Манайыз жөнкөлүк Кыргыз Республикасынын президенттер караштуу башкаруу академиясы да. Biraz duramazsınız koşular da. Ушултиктен Манайыз жөнкөлүк. Бирок силерге баарыңыздарга чоң рахмат. Бул суроонун жообу Кыргызстанда болчу. Кыргызстанда деген китеп. Анда эмесе суроонун жообуна көңүл буралы, жана эмесе сиздерден дагы өзгө кечирим сурайбыз, техникалык катчылыктар кетип калыпты. Жооп Жусуп Абдурахманов 1928 жылы өлкөнүн абалы жана келечеги жөнүндө өзүнүн ойлорун жазган китеби Кыргызстан деп аталат. Ал араб жазуусу менен жарыяланган. Китепте Англияда Кыргызстандын бир району болгон Каракол кантонун, Азиянын Швейцариясы деп аташат. Бүгүн Кыргызстандын өзүнүн табигый география жана шарттарына караганда Швейцария болгон толук мемлекеттери бар. Ал өзүн да бекитта жатат деп белгилеген. Кийинки суроо 16-суроо. Касым Тынстанов көп тармакта ийгилик жараткан атуу, акын, жазуучу катары чыгармалары бар. Касым Тынстанов Мариям менен көл жээгинде аттуу чыгармасын жарыялаганда автор кандай жакшырын аты менен аталган? Убакыт кетти 1 мүнөт. Касым Тынстанов көп тармакта ийгилик жараткан атуу, акын, жазуучу катары чыгармалары бар. Касым Тынстановдун Мариям менен көл жээгинде аттуу чыгармасын жарыялаганда автор кандай жашыруун ат менен аталган? Убакыт аякталды, жооп барачыларды беребиз. Биз бул суроонун жообун Муса Рыскулбек атындагы Кыргыз экономикалык университетинин Ордо тобуна сурап көрөлүк. Келиңиздер, Ордо тобунун катышуучулары. Бизде жооп.
артта отурган жигиттерден сурап көрөйүн анда эмесе. Чоңолор тобу дейт. Бүгүнкү оюнга жакшы келип алдыңыздарбы? Модуктар чыгып жатат баары сонда. Анда эмесе ушул суроонун жообун сиздерден уккубуз келип жатат. Келиңиздер. Tamam. Tamam. Жооп турат экен, анда эмесе экрандан көрөлү. Касым Тынысов Мариям менен көз тийгин аттуу чыгармасын жарыялаганга Келгин деген атты колдонгон. Урматтуу Билге билим таймасынын катышуучулары, барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Анда 17-суроого көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. 1993 жылы 10 майда биздин эгемен өлкөбүз үчүн өтө маанилүү окуя болгон. Ал бардык мамлекеттердин өзгөчө белгилеринин бири десе болот. Ал ар бирибизде болушу керек. Убакыт кетти. Убакыт аяктады, жооп аракчаларды берсеңиздер. Бул суроонун жообун Жусуп Алсановдун Кыргыз Улуттук университетинен келген бала саны тобуна сурап көрөлү. Быйыл Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына канча жыл болду? 28. Азыркы суроонун жообун сиздерден уккубуз келип жатат. Келиңиз. Жооп турат экен. Улуттук валютабыз сом болмогуна. Урматтуу командалар, урматтуу көрөрмандар, командаларга, топторду мишайт этпей мындай отурсаңыздар, өздөрүн алып жүргөндү билсеңиздер, топтор башка катышуучулар менен бири-бириңиздерди сыйдап, жакшынакай отурсаңыздар, анда эмесе 18-суроого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Биздин өлкөнүн эгемендигин жарыялаган расмий документ так кандай аталат? Качан кабыл алынган? Убакыт кетти. Убакыт аяктады, жооп аракчаларды беребиз. Анда эмесе бул суроонун жообу биз Эланов университетинен сурап көрөлү. Сиздердин эптелер тобу эмне маанилүүлүктөр ушуну айтып берсеңиздер. Бул эптелер тобу деп биз баатырдын атынан алганбыз. Көз карандысы сайы Эркүл баатыр деп. 1992 жылы Конституцияга кабыл алынган ошол документте Кыргыз Республикасынын эгемендигин жарыялаган кабыл алынган. Жооп турат экен, анда эмесе экранга көрүнүп турабыз.
Kırgız Respublikası'nın söz transferi Yarışması Benim Doğumlu Kongresi'ne oluşturucu çalışmaları geniş havalanlar. Hurmatlı doktor, 19. soruğa koyununuzu kılsanızlar. 1927 жылы Абдрахмановдун девилгеси менен Фрунзе шаарында Кыргыздар тарыхый очерк, Кыргыз исторический очерк аттуу китеп басылып чыккан. Анын автору ким жана кандай өзгөчөлүгүн айта аласыз? Убакыт кетти. Уақыт аяқтады, әңгімесе бұл жолын Баласағын Жүсіп Баласағын атындағы Кыргыз мемлекеттік ұлттық университетінен келген Баласағын тобынан сұрақ қойды. Бүгін тарихшылар керек өзі. Осы тарихшылар билік болуш керек. Қайдан келіп қалдым Баласағын келгенде. Бардық елге ұлы Кыргыз дәулеті деген түсінік кіргізген. Çok travmatik. Bazı Vasiliy Vladimirovich. Bu kitapları bulunduğu teşekkür Kırgız Respublikası'nın prezidenti 2021 жылдың 31 августта Юсуп Абдрахмановқа жоғарғы сыйлық игерүү тууралуу жарлык чыгарды. Кайсы сыйлык берилген? Uang saya tadi, jawab para penonton. Бұл сұраудың жауабын Кыргыз Қазақ университетінен келген инсан томасына көрсетші. Келіңіздер. Жауабын білгендер бар ма? Тас жауабын білгендер. Қолыңыздарға көтерсеңіздер. 2001 жыл 21 августта Кыргыз Республикасынын эл баатыры деген нам берилген. Жалын жолынан Жүсіп Абдрахмановдун кандай себептери билесиздер? Алсакчылардын жообуна кошуп. Анда эмесе жоопту чыгарып берип койсоңуздар. Жүсіп Абдрахмановго Кыргыз Республикасынын баатыр намы Ак Шумкар өзгөчө белгиси кайрылды. Касым Кыргызстанов 1926 жылы чыккан. Алипеси Ишаналы Арабаевдин алипесинин кандай айырмасы бар?
Uakıt аяқтады, жооп баракчыларын жолтсак. Ана эмесе ушул суроонун жообун Кыргыз Түрк Манас университетинин Манас тобунан билебиз. Экранын Муса Рыскулов атынан Кыргыз экономикалык университетинин Кут тобунан билебиз. İslam Üniversiteleri 1926 yılı Cumhuriyet Üniversitesi'nde. Cevaplar Ama mesela ormanda katıştılar, keyinki soruga көз жатырабыз. 1990 жылдан 1994 жылга чейин иштеген легендарлуу парламентте канча депутат болгон? Легендарлуу парламенттин төрагасы ким болгон? жылдан 94 жылга чейин иштеген легендарлуу парламентте канча депутат болгон? Жана анын спикери ким болгон? Uakıt бүтүп калды. Жандайбыз, урматтуу топтор. Uakıt аяктады, жол барактарды толуп беребиз. Анан командалар топтор жол барактарына командасын атын жазып. Кыргыздар жет атаңды бийлеп коп, ошол жет атасын жаман тоонан өпүрүп койсунчу, жет атасын билет экен. Жет атасы биринчи бек болсун, кемел, акылуу, жалга, байгалы, бек болот, саргалы. Ая заман Улатабыз, урматтуу командалар, 23-cü суроо. Жок, көрсөтмөсөк. Жок, көрсөт. Улатабыз, урматтуу командалар, 23-cü суроого көз чакырабыз. Жусуп Абдрахманов Сталинге 2 жолу кат жазган. Кыргызстанда 3 кабат баш ийдирген башкаруунун туура эместигин белгилеген. Кандай 3 кабат башкаруу болгон? Жусуп Абдрахманов Сталинге 2 жолу жазган каттарында Кыргызстанда 3 кабат баш ийдирген башкаруунун туура эместигин белгилеген. Кандай 3 кабат башкаруу болгон? Uakıt sonuna çıktı, жооп баракчыларын жолтабыз. Ушул суроого Казак Кыргыз университетине инсан тобу жооп койсун. Кел. Жок. Келиңиздер, урматтуу командалар, кийинде жооп бар, кол көтөрсөңүздөр. Kırgız Türk Manastırı'nın sancağı var. SSR, Orta Asya parçalık emirleri. Gençler ekranı var. Kartmasa yoktu.
Анда турба жоон экранын көрөлү. Сөндөргөндө баарыбызга керектүү маалымат болду. Анда эмесе 24-cü суроону алабыз. Касым Тыныстанов которгон бул кайсы ыр? Тур каргыш менен тамгаланган. Бүтүн дүйнөдө ач кулдар, кайнап биздин акыл ачынган, майданга кандуу даттаяр. Бул биздин эң акыркы жеңиштер чоң майдан. Касым Тыныстанов которгон бул кайсы ыр? Уақыт соңына шықты, жооп арқаларын жоқтауыз. Кеңестер, билге ұйымның ұранын қадір жақын болчы. Сол біргелікте, билейін, түгөмөз байының оқшышпай ақшы, нағы деп бағыңыз. Билейін, түгөмөз байының билге. Бұрма тоға шықпа, кімде жооп бар, кім жооп береді? Биздин жообубуз интернационал Иван Крылов. Француз акыны Этьен Коттенин интернационал актыбы экен. Урматтуу катышуулар, 25-ci сурооға келип жеттик. Түрк тилдүү мамлекеттерди бириктирген эл аралык уюм качан түзүлгөн? Азыркы аталышы кандай? Түрк тилдүү мамлекеттерди бириктирген эл аралык уюм качан түзүлгөн? Азыркы аталышы кандай? Урматтуу катышуулар, биринчи бөлүктүн акыркы суроосу жардаңыздар. Убакыт соңуна келип жетти. Жооп аракаларын жолдобуз. Мен ошол суроонун жообун жана Айнердан турган Бишкек мамлекеттик университетинин данышман тобунан сурап көрөлү. Жооп тең. Жооп турбалар. Колуңуздар көтөрүп алыңыздар. Бул суроонун жообун түрк тилдүү мамлекеттердин Туран командасына болуңуз келип турат. Туран командасы, сиздерде жооп барбы? Жокпу? Бериңиз. Ишен, бетак көрсөм жооп бар. Биз негизи ошол Абдрахмановдун учурунда Туран деген партия болгон, бул түрк дүйнөсүн бириктирген. Азыркы убакта кайсы экенин биз билбейбиз деп башка. Жооп туран экен, жооп беришке бар экен. Өз кабасы менен жооп берген барбы? Түрксой үйрөнүлдү. Анда эмесе жоопту экрандан көрөлү. Түрк тилдүү мамлекеттерди бириктирген эл аралык уюм качан түзүлгөн? Жообу Түрк кеңеши. Түрк кеңеши 2009-жылы Ромушада түзүлгөн. Урматтуу катышуулар, биринчи бөлүктүн 25 суроосу аягына келип жетти. Анда эмесе, урматтуу Билге билим таймашынын катышуучулары, сынак суроолор соңуна келип жетти. Биздин серепчилер жооптордун жыйынтыгын чыгарышат. Баарыбыз жыйынтык кандай болорун кызыгуу менен күтөбүз. Жыйынтык чыкканча Медетов Амангелдин ырына көңүл бурсак.
barın dalı, özü sarışastan yaratan. Mutlu yaratan, mutlu da yaratan. Biz manastırın ufakı, anti barın dalı, özü sarışastan yaratan. Жиынтық шыққанша ошо Бүйүсара бешен алдыларга улуттугун иштеткен сыздар көркөм окуңуз дейт. Саламатсыздарбы? Биз Бүйүсара Ишмеров атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине келип отурабыз. Ушул Ишмеров атындагы уюштуруучулар университеттин разычылык билдиребиз. Бирок эң өкүндүргөн нерсеси биз катыша албай калдык, бир командабыз. Бирок сиздерге жакшы маанай тартуулар менен көркөм окуп айтып берип койсок, кыргызымдын чыган уулу. Улуу чыңгыз айтып өткөз кемеңге, кандай адам сизге жетип тең келер, акыл уютулуктуу жагынан зор дастандай өмүр бою биргелер. Кыргызымдын чыган уулу чыңгызым, өзүң барда аты өчпөй кыргыздын, көркөм сөздүн көөнөргөн устаты, дүйнөнүн багындырды жылдызың. Айткым керек, жарыялап мен бүгүн, Айтматовдун ак кемесин, бүлгүн, саманчынын жол жанга аламда, самай деним чыңгызымдын тирүүсүн. Күн сайын адам болуу кыйын деген, сөздөрү дайым бизге кубат берет. Кылымдан кылымдарга өмүр бою кыргызым чыңгыз менен жашай берет. Мен кыргызмын. Төрөлгөндө кыргыз болуп төрөлгөм, ак бешикке кыргыз менен бөлгөн, тилим чыккан апа деген сөз менен мен башынан кыргыз болуп көгөргөм. Мен кыргызмын, ошолмадан танам, кыргызмын деп бүт алга жар салам. Мендей кыргыз патриоттор бар кезде эл өнүгөт, элдик менен дауттанам. Мен кыргызмын, кыргыздыгын танбаймын, башка улутка сатылбаймын, барбаймын. Сыймыктанам кыргыз болуп калганга, кыргызымды тилимди мен чанбаймын. Biz Ülke Başkanı ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde her bir topta mıhtı derken bilerman özünü gücü sınamakçı, andıktan kalan katışuşlar sıkkaçı bölümünde döndürüz. Her bir komandadan mıhtı degen katışuşu kalıp, kalanınıza eşke çürütesenize. Her bir komandadan birden. Ordumuzdan kalan ölümler. Uyuşturucu saplıyoruz. Katışuşlar, uyuşturucu. Urmantуу катышуучулар, эч жака кетип калбайбыз. Кайра келебиз. Urmantуу katışuşlar, tezirek. Tezirek. Bunun jeytiliği жалпыга кошулбайт. Bu өзүнчө экинчи бөлүм. Мында жеңген билерманга өзүнчө дипломдор болот. Алдыңызда турган жооп адамдардан эмес, жанында кагазда туруп эреже карабыздар. Мыкты билерман деп турат, ошого жазасыздар. Мыкты билерман деп турат, ошол жакка аттарыңызга жазып коюңуздар. Кайсы командадан, анан кайсы аттан экендигиңиздерди.
Barkem алдыңызда тұрады. Урматтуу серепчилер, жооп баракчаларын таратып коюңуздар. Жооп баракчалар кембе кошумча? Жооп баракчалар таратылды. Бар серепчилер калдыргандар ошондо музыкту билерман деп турабы? Ошо эле жаза берсеңер болот. Жооп баракчаларына жаза бергиле. Кайсы команда? Жок, сизге баракчалар. Ал беши. Урматтуу серепчилер, жооп баракчаларын таратып коюңуздар. Алдыңызда турган кичинекей баракчалар турат го. Az tarqatib bering, mana tarqatib boshlashdi. Ар бир топко бирден катышуучу калган баарына эшитиңиздер. Так жана атлеттүү болушуңарга Kimge жооп кылганда дешпей жатса, колуңуздарды көтөрүп коюңуздар. Колуңуздарды көтөрүп коюңуздар. Kimlerге жооп кылганда дешпей жатса, колуңуздарды көтөрүп коюңуздар. Жооп кылгандардын үстүкү бетине атыңыздарды жана командаңызды жазасыздар. Жооп кылгандардын үстүкү бетине жооп кылгандарды ат жөнүңүздөрдү жана командаңызды жазасыздар. Үстүкү бөлүгүнө. Четте отурган мугалимдер, оштоочулар, колдоочулар, сиздер дагы чыгып берсеңиздер, өткөрөсүздөр. Эчке. Урматтуу билерман болгон дегенде телефон же башка нерсе колдонуулар көрүп калса, автоматтык түрдө ал оюнчу оюндан чектелет. Баарыңыздарга жооптарыңыздар жетиштиби? Тобуңарды, аты жөнүңөрдү жазыңыздар. Аты жөнүңөрдү жазган унутпаңдар. Фамилияңар толук жазсаңар ат жөнүңөрдү. Атыңарды, атаңардын атын толук жазсаңыздар. Биз сиздерди тааныбайбыз, андыктан фамилияңыздан тааныйбыз да, ошондуктан толук жазыңыздар ат жөнүңөрдү. Баарыңыздарга жообуңуздар жетпиби? Баарыңыздарга биздей мүмкүнчүлүк түзүлдүбү?
чүмбөстүктөр болсо, колуңуздарды көтөрүңүздөр. Sing